Бир жума мурунку жашооңуз кандай экени эсиңиздеби? Эми жашоо бир топ өзгөрдү. Жакында ар бирибиз муну сезебиз. Жалданган ботторду жана троллдорду кошпогондо бизге комментарийге жазып жаткан адамдардын көбү абдан тынчсызданып жатышат. Эгер силердин киреше булагыңар Россияда болуп жатса, биз сиздерди түшүнүп турабыз. Сиздер менен мен Айгерим жана бул баштан башта. Россиядагы мигранттарыбыздын иштөө шарттарын идеалдуу деп айтуу кыйын. Көбүнчө мигранттар айлыгы бир топ төмөн, иштөө шарттары катаал жана жалпысынан мигранттарга болгон мамилеси жакшы эмес. Биздин мекендештер бөтөн жерде ак ниет жана көп учурда өтө оор эмгек менен акча таап, жеке деңгээлде кемсинтүүлөргө да Россиянын бийлик жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери тарабынан бюрократиялык тоскоолдуктарга да дуушар болушат. Бирок азыр кеп андай эмес. Бүгүнкү күнгө чейин Россияга көптөгөн мамлекеттер жана корпорациялар тарабынан экономикалык санкциялар киргизилип, Россияга товар жана чийки зат жеткирүү токтотулду. Бул өлкөлөрдүн элдери жана өкмөттөрү башка көз каранды эмес өлкөгө согуш ачкан агрессор өлкө менен кызматташуудан баш тартышат. Россияга карата дүйнөлүк коомчулук тарабынан көрүлүп жаткан ушул жана башка көптөгөн чаралар Россиянын сөзсүз түрдө экономикалык кризиске кабыларын күбөлөндүрүп турат. Бул эмнени билдирет? Рубль арзандап, мигранттын кадимки айлыгы менен сатып алган нерсени мындан ары сатып алуу мүмкүн болбой калат. Апта башында эле кыргыз банктары рубльды 65 тыйындан беришкен. Ал эми келечекке болгон божомолдор жакшы эмес. Россияда экономикалык кризис күчөйт жана бул мигранттарга түздөн түз таасирин тийгизет. Мындай шарттарда Россия Федерациясында бизнестин болушу пайдасыз болот, капиталдын жана инвестициялардын агылып чыгылышы болот. Россия Федерациясындагы кыргызстандыктардын басымдуу бөлүгү тейлөө жана курулуш тармагында иштешет. Бирок Россияда кризис болуп, жумуш орундары калбай, орустар кызмат акысын төлөй албай калышат. Россияда иштөө пайдасыз болуп калат. Сиздин кыймылсыз мүлкүңүз жана аманатыңыз мындан ары ошол акчалай баалуукка ээ болбойт. Кыргызстанга акча которуу мүмкүнчүлүгү маселеси дагы ачык бойдон калууда. Россия SWIFT системасынан ажыратылууда. 2021 жылдын 8 айында эле мигранттар өлкөгө 2 миллиардка жакын доллар которгон. Көрсө, акча которуулар өлкөнүн ЭДП-сынан 33%-ын түзүп, өнөр жай өндүрүшүнүн дээрлик 62%-ын түзөт экен. Расмий маалыматтарга караганда, мигранттарсыз өлкөнүн экономикасы өтө оор учурга туш болот. Экономиканын дагы бир түркүгү мурда өлкөнүн ЭДП-сына кошкон салымы жыл сайын 12%-га жеткен кумтөр болчу. Бирок аны улутташтыруу бул көрсөткүчкө кандай таасир этери азырынча белгисиз. Бирок азыр рубльдин күнү түшүп, мигранттардын айлыгы анчалык баалуу болбой калганда, мекендештерибиз Россияда тыйынга эле иштей береби? Инфляция көптөгөн процесстерге таасирин тийгизет. Эгер мурда бир жума тамак ашка 1000 сом жетсе, жакын арада ошол эле өлчөмдөгү тамак ашты сатып алууга 2 же 3 эсе көп акча керек болот. Оба, биз ЕАБга көз каранды өлкөбүз. Билимдик бир мамлекеттин, башкача айтканда Россиянын кызыкчылыгынын айланасында топтолгон. Ал эми мүчөлүктү улантуу жөнүндө ойлонуп, тез арада Кыргыз Республикасынын экономикасын дүйнөлүк рынокко алып чыгуу керек. Биз бүткүл дүйнө каршы чыккан мамлекеттин экономикасына көз каранды болуп кала албайбыз. Кыргызстандын Россияга көз каранды болуп, миллиондон ашык мигранттарыбызды кирешесиз калтырууга акысы жок. Биздин тигүүчүлөр жана россиялык рынокко иштеген ишкерлер азыртан эле өз мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жөнүндө ойлонушу керек жана мамлекет бул жагынан аларга ар тараптуу жардам көрсөтүүгө милдеттүү. Кыргыз Республикасынын ЕАБга мүчөлүгүнүн алгачкы 4 жылында гана бажы төлөмдөрү боюнча көрсөткүчтөр төмөндөп, тышкы соода өлкө ЕАБга киргенге чейинки деңгээлге жеткен жок. Бул убакыт аралыгында Кыргызстандан азык-түлүктүн экспорту өскөн жок, бирок импорт көбөйдү. Башкача айтканда, биз сатканга караганда көп сатып алабыз. Демек, аз табабыз. Чек арадагы бюрократиялык тоскоолдуктар, продукцияны сертификациялоо, лабораториялар, санитардык көзөмөлдөр жана башка ушул сыяктуу маселелер чечилбей келет. Путин Украинага басып кирерден алдында сүйлөгөн сөзүндө Украинанын мамлекеттүүлүгү үчүн мыйзамдуу негиздер жок экенин билдирген. Башкача айтканда, ушул эле логиканы бардык постсоветтик өлкөлөргө, анын ичинде Кыргызстанга да колдонсо болот. Башкача айтканда, бир күнү Путин бардык эл аралык нормаларды бузуп, Кыргызстан Россиянын бир бөлүгү экенин жөн эле жарыялап коюшу мүмкүн. Азыр Россия тарапка өтүшүбүз керек деп жаткандардын баары ойгонуп, Украинанын эгемендиги жана көз карандысыздыгы биздин эгемендүүлүгүбүзгө жана көз карандысыбызга барабар экенин түшүнүшү керек. Азыртадан эле айрым батыш өлкөлөрү Россиянын аракеттерине карата Борбор Азия мамлекеттеринин позициясы тууралуу маселени көтөрүп жатышат. Ал эми биз, кыргызстандыктар, агрессор менен бирге бул кемеде чөгүүгө милдеттүү эмеспиз.
21-кылымда өз ыктыяры менен темир көшөгөгө кирип, башка мамлекет үчүн жада калса бир адам үчүн дүйнөдөн ажырап калуу бул маңкуртчулук. Россия Украинанын карапайым калкына чабуул жасап, Украинанын шаарларындагы турак жайларга ракеталык сокку урду. Аны баарыбыз көрдүк. Эгер бул туура эмес болсо, анда эмне үчүн Россия согушту согуш деп атаганга тыюу салды деп ойлойсуз? Көз карандысыз маалымат каражаттары эмне үчүн жабылды? Эмне үчүн аскерлер украиндерге багынып, согушуудан баш тартышат? Эмне үчүн Путиндин бийликти сактап калуу каалоосу үчүн ушунча карапайым калк жапа чегип жатышат? Эмне үчүн Россия Федерациясынын аймагынан $10.000 ашык акчаны алып чыгууга бир токтом менен тыюу салынган? Дүйнө Украинаны жактап, Россия Федерациясынын адамгерчиликке каршы аракеттерин ачык айыптоодо. Экономикалык санкциялар киргизилди, аба мейкиндиги жабылды, бүткүл дүйнө коңгуроо кагууда. Европанын бардык өнүккөн өлкөлөрү, Жапония, Түштүк Корея, АКШ, Кытай бардыгы Россиянын аракетин айыпташты. Ал эми биздин бийлик кандай реакция кылып жатат? Акылбек Жапаров Россия менен 300 жылдан бери чогуу жүргөнбүз, жана аны менен дагы 300 жыл бирге болууга даярбыз деди. Европанын бардык өлкөлөрү Россия гана эмес, аны колдогон бардык өлкөлөргө да санкция киргизүү зарылдыгын айтып жатышат. Сиз балким буга чейин бардык ири брендтер жана компаниялар Россия менен кызматташууну токтотконун окугансыздар. Бул Nike, Apple, Boeing, BMW, Honda жана башкалар. Мунун баары жакында биздин чындыгыбыз болуп калышы мүмкүн. Алар да биз менен кызматташууну токтотушу мүмкүн. Согуш биздин өлкөгө тигил же бул жактан таасир этет, бул ансыз деле сөзсүз болот. Бирок Россияны колдогону үчүн Кыргызстанга каршы түз санкциялар бизди көп жылдарга артка тартып кетет. Ал эми качан чыга алабыз деген суроого азырынча жооп жок. Бүгүнкү күндө Россияны колдоо бүт дүйнөгө каршы болуу гана эмес, адамзатка каршы болуу дегенди билдирет. Биз кыргыз бийлигин Россиянын аракеттерин дароо айыптоого чакырабыз.